Ассаламу алейкум, ардактуу момун мусулман бир туугандар. Кайрадан кечирип кой рубрикасы менен сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күн дагы аябай жакшы, бүгүн дагы орозобуз бардыгыбыз. Урматтуу туугандар, кечирип койду быйыл эмнегедир шаарлап көп тарта албай атам. Сөзүн ачыгын айткан жакшы, тартынчаак болуп турам. Эмнеси болсо да өз кесиптештеримен баштап, ушул сахна адамдары, өнөр адамдары көп адамды капа кылып алат болуш керек деген ой менен быйыл көптөгөн сахна адамдарын тартып жатам. Анын бири бүгүн алдыңыздарда жаш ырчы аткаруучу, мени менен дагы бирге дуэт ырдаган Нурбек Токбаевди конокко чакырдык. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Жакшыбыз, Кудайга шүгүр. Рамазан айында кыргыз элине болгон кандай каалоо тилектер бар? Жалпы кыргыз элин ыйык Рамазан айы менен чын дилимден куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жаратканым эки дүйнөдө бактылуулугун берсин. Иншалла. Эми чыгармачыл инсан экениңди, таланттуу экениңди мен билем, элге көрсөтүп жатам. Бирок көрүүчүлөр менен бирге биздин динибизге кандай карайсың өзү? Ислам динине. Ислам динин жакшы эле, туура эле көз карашты карайм. Биз айтабыз жападан жалгыз дин деп, ислам дин. Калгандары бүт адашкандар деп. Сен кандай дейсиң? Ошондой деп мен да ошолго кошулам, анткени албетте биз мусулманбыз. Алхамдулилля, Аллага шүгүр мусулманбыз. Эми бүгүнкү рубрикабыз кечирип кой, бирөөнү эстеп кечирим сурап көрөлү, кандай кызыктуу окуялар болду эле. Эми кечирип коюш деле оңой экен. Эгер кечире алса аны делечи. Бирок кечирим суроо кыйын экен да, ошон үчүн мен кечирип кой рубрикасын тартуудан өтө эле кыйналып атам десем болот. Бүт баары эле кечирим сураш кыйын болуп атат да. Бирок кечирим сурайт элем деп бизге телефон чалуулар дагы болуп жатат. Эми Кудай буйрса келер көрсөтүүлөрүбүздөн көрөнү аны. Кимден кечирим сурайбыз? Кайсы окуя эсте, эмне кандай окуялар болгон? Эмнеге кыжыгат болуп жүрөсүң? Эстеп көрбөйлү. Адам баласы болгондон кийин билип билбей көп эле адамдарды капа кылган болушубуз керек. Анан ошолордун ичинен албетте мектепте окуп жүргөн кезде өзүмдүн мугалим, класс жетекчибизди капа кылып, жаштыкка салып, бир жаман сөздөр менен урушуп алдым эле. Ошол эжейим жүрөктө үйүп келет да, туурабы? Ал эжекебиздин атын атап койгонго дук жетеби? Жетет, албетте. Ошо Салтанат эжебизден кечирим сурайм. Эжеке, кечирип коюңуз. Жаштык кылып кичине туура эмес сөздөрдү сүйлөп алсак, сиздерден кечирим сурайм. Ким эже? Салтанат эжебиз. Фамилиясы? Баялиева Салтанат. Салтанат Баялиева эжебиз кайсы сабактан берет эле? Биология берчү. Эжекебизден Нурбек Токбаевга кошулуп биз дагы кечирим сурайбыз. Бала кезинде байкабай кетирген каталар үчүн мурунку окуучуңуз Токбаев сизден кечирим сурап жатат. Ыйык Рамазан айынын урматына кечирип коюңуз демекчибиз. Балким учурдан пайдаланып ата-эне бир туугандарыбыздан да кечирим сурайт дейбиз. Же косяк жокпу ата-эне бир туугандар? Жок, албетте кечирим сурап коюш бул тем более ата-энебизден эч кандай эчтеке кеп кетпесе керек. Урматтуу ата апа, бир туугандар жана ошондой эле жалпы момун мусулмандар мени тааныган, билип билбей кетирген күнөөлөрүм болсо, балким болбогон бир жаман нерселер менен айтып же болбосо бир капа кылып алган болсом, албетте сиздерден кечирим сурайм. Ошол кечирип коюңуздар деп. Жакшы, сени көрүп жүрөгүм козголуп, мен дагы эстеп кеттим да, сага кошулуп алып эле кесиптеш катары мен да кечирим сурап койгум келип атат. Мен дагы жөн жүрбөй жакында эле ушул кышында эле өзүмдүн өкүл апамды капа кылгам, таарынтып алгам. Себеп дегенде эң жашоомдо чоң жардам берген ушул апам болчу. Куштар деген өзү биздин падышабыздын айылынан болот. Куштар апаман кечирим сураймын. Балалык кылып, жаштык кылып кетиргендер үчүн кечирим сурайм.
кадимкидей эле жакшы жаман сөз айтышып кеткенбиз. Анын баардыгын Алла Таалам күбө. Бирок күнөөнүн баары менде болчу. Сабырдуулук кыла албай калгам. Ошон үчүн өзүбүздүн кечирип кой рубрикабыздан пайдаланып, мен дагы кечирим сурайм, кагылайын. Апам, сизди жакшы көрөбүз. Апабыздын таарынчы бар, бизден башка дагы өкүл апа, өкүл ата шайлап алыптырсыңар деп таарынып жүрөт. Анан биз тарапта болсо 2ден өкүл ата, өкүл эне шайлайт экен деп жүрөбүз. Эми кыскасы адамдардын көңүлүн кыя албай, ортодо дайым эле кыжалат да көп жүрөм мен өзү. Көңүлчөкмүн. Ошентсе дагы туура түшүнүп, туура кабыл алып, кечирип коюңуз демекчимин. Эмесе бүгүн Нурбек дагы кечирим сурады, Салтанат эжекебизден, мен болсо Куштар апаман. Нурбек экөөбүздү тең таанып билип жүргөн бир туугандар. Балким бей кандай тааныш адамдар дагы өңүбүздү эстеп, могул бир жолу жол бербей өтүп кетти эле, же болбосо бир жолу мындай кылды эле деп бизди эстеп көрүп аткан болсоңуз, анда сиздерден дагы Нурбек экөөбүз Рамазан айынын урматына ийилип кечирим сурайбыз дагы. Алланын ыраазычылыгы үчүн кечирип коюңуздар деп өтүнөт элек. Кандай дейсиз? Туура кошулам, албетте. Эмесе урматтуу туугандар, ар дайым бирибизди кечирип жүрүшөлү. Кайрадан кечирип кой рубрикасынан жолугушканча сиздердин кызматыңыздарда мен Жакот Сыдыков болдум.